Изник Түркиянын аймагындагы байыркы шаар. Ал Түркиянын түндүк батышындагы Бурса провинциясында, Стамбулдан 125 чакырым аралыкта жайгашкан. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында байыркы шаар Изник жана андагы кыргыздардын тарыхый орду тууралуу айтып беребиз. Шаар байыркы убакта негизделген. Биздин заманга чейинки 316-жылы кала Антигон тарабынан калууна келтирилип, биздин заманга чейинки 301-жылы Никея деп аталган. Шаар христиан дининин өнүгүшүндө чоң роль ойногон. 1078-жылы шаар Селжук түрктөрүнүн карамагына өткөн. 1097-жылы чырым алып жүрүүчүлөр менен византиялыктар Никейди багындырып, 1330-жылга чейин кайрадан Византияга айланат. 1204-1261 жылдары кала Никея империясынын борбору болгон. 325-жылы июнда Никея биринчи кеңеши Рим императору Константин I тарабынан өткөрүлүп, ал 2 айга созулган. Анда Никея ишеними кабыл алынып, ариан жана башка эресиялар айыпталып, иудаизмден бөлүнүү чечими кабыл алынган. Ошондой эле дем алыш күн ишемби эмес, жекшемби деп таанылып, христиан чиркөөсү Пасханы майрамдоо убактысын жана 20 канон аныкталган. Шаардын чыгышында Изник көлү бар. Көл деңиз деңгээлинен 85 метр бийиктикте, түндүк Анадолунун активдүү бүктөлгөн зонасына жайгашкан. Аянты 290 чакырым квадрат, тереңдиги 80 метрдей. Анын түндүгүндө саманлы тоо тизмеги жайгашкан. Көл токой жана жүзүм зарлар менен курчалган. Көлдөн Горияги дарыясы агат. Көлдүн суусу 12 000 гектарга жакын айыл чарба жерлерин сугарууга колдонулат. Анын байыркы аты Аскания, грекче скифтерди билдирген, ассириялык тилден алынган ашкуза деген сөздөн келип чыккан. Грек мифологиясында Троя согуш учурунда Изник көлүнүн жанындагы жер фригиялыктарга таандык болуп, падыша Приамга жардам аскер жиберген. Илиадада айтылгандай, армиянын башында бир туугандары Форки жана Аскани турган. 2014-жылы көлдүн аэрофото сүрөттөрүнүн биринде түбүндө базилика табылган. Тарыхчылардын айтымында, базилика же антикалык замандагы жана орто кылымдагы курулуштун түрү биздин замандын 390-жылы курулган. Чиркөө болжол менен 740-жылы болгон жер титирөөдө талкаланып, андан кийин аны көл каптап кеткен. Селжуктар 1081-жылы Никеяны басып алып, аны Изник деп аташкан. 1097-жылы биринчи чырым жортуулунун жүрүшүндө Византия императору Алексей I Комниндин атынан кайра басып алынган. 1204-жылы крестүүлөр Константинополду басып алгандан кийин шаар 50 жыл бою Никея империясынын борбору катары кызмат кылган. 1331-жылы Орхан Гази Изникти басып алып, Осмон империясынын курамына киргизилген. Шаардын борборундагы чоң Ая София чиркөөсү мечитке айланып, Орхан мечити деп аталып калган. Жакын жерде медреселер, мончолор курулган. 1334-жылы Орхан Изниктин түштүк тарабындагы Энишехир дарбазасынын жанына мечит жана жакырлар үчүн ашкана курдурган. Марокколук саякатчы Ибн Баттута 1331-жылдын аягында Орхан шаарды басып алгандан көп өтпөй Изникке барган. Ибн Баттутанын жазганына караганда, Изник урандыга айланган жана султанга кызмат кылган аз гана адам жашаган шаар болгон. Шаардын дубалдарынын ичинде буудай талаасына айланган аянттар болгон. Ошондой эле ар бир жеке үйдүн эгин үчүн өз тилкеси болгон. Шаарда мөмө жемиш, жаңгак, каштан жана чоң таттуу жүзүм өстүрүлгөн. 1520-жылдагы эл каттоодо Изникте 379 мусулман жана 23 христиан үй чарбасы катталса, бир кылымдан кийин 1624-жылы жүргүзүлгөн эл каттоодо 351 мусулман жана 10 христиан үй чарбасы табылган. Болжол менен ар бир үй бүлө үчүн 5 мүчөнү эсептегенде бул сандар 2000ге жакын калкты көрсөтөт.
18-19 кылымдардагы ар кандай эсептөөлөр ушундай сандарды берет. 16-кылымдын экинчи жарымында чоподон өндүрүш өнүккөн учурда да изник жакыр болгон жана калкы абдан аз болгон. Шаардын калган көп бөлүгү 1921-жылы Грек-Түрк согушунда талкаланган. Изниктин калкы качып, көптөгөн тарыхый имараттар жабыркап талкаланган. Бүгүнкү күндө Изник дагы эле өзүнүн баштапкы калыбын сактап келет. Шаар дубалдары менен курчалган эки негизги көчө чырым формасында, алардан тор формасында кичирээк көчөлөр чыгат. Дубалдар азыр көптүр шаардын чектерин чектеп турат. Алар биздин заманга чейинки 300-жылы курулган. Шаар византиялыктар, кийинчерээк осмондуктар тарабынан оңдолгон. Изниктин коргонуу дубалдары 3 чакырымга созулуп жатат. Ошондой эле бийик дарбазалары бар. Негизгиси Стамбул дарбазасы Изниктин түндүк чегин белгилейт. Ал согушкан атчандардын оюлган рельефтери менен кооздолгон жана Византия мунаралары менен курчалган. Шаардын сакталып калган эң байыркы эстеликтеринин бири болгон Ая София чиркөөсү негизги көчөлөрдүн Ататүрк көчөсү менен Кылыс Аслан көчөсүнүн кесилишине жайгашкан. Ал 1065-жылы жер титирөөдөн кийин тургузулган. Ошондой эле Христостун, Бүбү Мариямдын жана чөмүлдүрүүчү Крестилиянын сүрөтү түшүрүлгөн жука мозаикалык полдун калдыктары айнек экрандын артында бузулуудан корголгон. Чиркөө Осмон империясы басып алгандан кийин мечитке айланып, бирок республика доорунда музейге айлантылган. Ал эми 14-кылымда курулган жашыл мечит мунарасын каптаган жашыл тактанын өңүнөн уламаталган. Тилекке каршы баштапкы тактачалар начар заманбап көчүрмөлөр менен алмаштырылган. Мечиттин маңдайында Изниктин эң кооз имараттарынын бири Нилүфер айымдын ашканасы бар. Азыр бул жерде шаардын археологиялык музейи жайгашкан. Бул имарат 1388-жылы Орхан Газинин жубайы Нулифер хатун тарабынан курулуп, дервиштерге баш калкалоочу жай катары кызмат кылган. Музейде Рим экспонаттары жана айнектери, ошондой эле Селжук жана Осмон тактачаларынын кээ бир үлгүлөрү коюлган. Ая София собору шаардык аянтта, шаардын эки негизги көчөсүнүн кесилишине жайгашкан. Византиялык типтүү стилде курулган бул кызыл кыштан жасалган тик бурчтуу имарат Стамбулдагы ушул эле аталыштагы чиркөөнүн бир топ кичине, бирок 787-жылдагы Никеядагы христиан кеңешинин экинчи жыйыны ушул жерде өткөндүктөн тарыхый мааниси бар. Кереметтүү кичинекей паркта жайгашкан имарат Осмон империясынын алгачкы күндөрүндө мечитке айландырылып, 1920-жылдардагы тополоңдордо өрттөнүп талкалангандан кийин 80 жылдан ашуун убакыт бою жараксыз абалда болгон. Көптөн күткөн реставрация 2011-жылы аяктап, ал кайрадан мечитке айландырылган. Учурдагы Изниктин аймагындагы 3 кесилиш жолдо жергиликтүү калкка кыргыздар түрбеси же кыргыздар күмбөзүнө 13-кылымдагы Изникти каратууда шейит болгон кыргыз жоокерлеринин эстелиги деп таанылган көрүстөн жайгашкан. Анадолу түрктөрү менен ийиндеше согушкан кыргыз жоокерлери күмбөздү акыркы баш калкалар жер катары табышкан. Алар биринчилерден болуп чепке кирип келгендиги үчүн 13-кылымдын аягында Султан Осман Гази башкарып турган учурда жоокерлердин урматына ушул күмбөздү тургузганы маалым. 2000-жылдарда Түркиянын башкы башкаруу фондусу аталган тарыхый эстеликти дээрлик кайрадан калыбына келтирген. 2006-жылдын октябрь айында күмбөздүн жанына кыргызстандык скульптор Тургунбай Садыков жасаган кыргыз баатырынын эстелиги тургузулган. Изник Осмон доорунда эң жакшы сырдалган жана жылтыратып карапа жасоо боюнча эң чоң борборлордун бири болгон. Изникте 15-17 кылымга чейин чопой идиштер, плиталар жана жалпак ар кандай көлөмдүү тактачалар жасалган. Акыркы чоң комиссия Стамбулдагы Султан Ахмет мечити үчүн 50-гө жакын түрдүү дизайндагы 21043 тактачаны
1616-жылы жасап бүтүргөн. Изниктен жасалган алгачкы карапа көгүш түстөгү жаркыраган идиш. Карапачылардын чеберчилиги арткан 16-кылымда атактуу помидор түспөл өң толугу менен өнүккөн кезге жеткен. Бүгүнкү күндө зыяратчылар Изникте жасалган жаркырап турган карапаларды Стамбулдагы 1561-жылкы Рустам Паша мечитинен көрө алышат. Түркияга 14-кылымдан бери ташылып келе жаткан Кытай фарфору Топкапы сарайындагы чоң коллекция көбүнчө Изник карапаларында колдонулган дизайнга дем берген. 16-кылымда Изник карапачылары Кытайдын фарфор буюмдарын, мисалы Мин табакчасынын көчүрмөсүн жасашкан. Изниктин климаты океандык жана жер ортолук деңиздин аралашмасы болгон кошуна Бурсага жалпысынан окшош, бирок Изник жылуураак жана күнөстүү микроклиматка ээ. Пальмалар менен субтропикалык дарактардын табигый дарак катмарынын бир бөлүгү болбосо да өсө алат. Жайы ысык, күндүзгү температура орточо 30 градус. Жайында Изник Бурсага караганда кургакчыл, айына 2-3 күн гана жаан жайт. Кышы салкын жана жамгыр көп жаап, мезгил менен кар жайт. Бул убакта асман көп учурда булут каптап турат жана күнүмдүк эң жогорку температура 10 градустун тегерегинде болот. Жаз марттан тышкары көбүнчө ала шалбырттуу мезгил жана жумшак күз мезгилдери шаарга зыярат кылуу үчүн жакшы убакыт. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 29-сентябрдан 2-октябрга чейин дал ушул байыркы Изник шаарында өтөт. Иш-чарага 74 мамлекеттен 2050 этноспортчулардын катышуусу белгиленүүдө. Көчмөндөр оюнунун алкагында маданий программага артыкчылык берилген. Оюндун салтанаттуу ачылышына жана жабылышына Түркиянын эң мыкты режиссерлору, сценаристтери тартылган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул Кыргызстандын ири долбоору. Көчмөндөр оюндары 2014-2018 жылдар аралыгында жыл сайын Кыргызстанда өтүп келген. Кийин эстафета Түркияга берилген. 2020-2021 жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндары COVID-19 пандемиясынан улам убактылуу жылдырылган. Көчмөндөр оюндарында спорттун этникалык түрлөрү боюнча эл аралык спорттук мелдештер өткөрүлөт. Мелдештин негизин Борбор Азиянын байыркы көчмөн элинин оюндары түзөт. 2021 жылдын декабрында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес, маданий мурастарынын тизмесине киргизилген.